Арбаңыздар, 2020 жылкы октябрь башалмандыгынан кийин Садыр Жапаров ишенче элдин ичине дүрбөлөң салган. Кой үстүндө торгой жумурткалаган заман келерине элди eeliktirген. Кара жанын кар чуруу иштеп, мурунку бийликтен мурас калган тез көрүштөрдөн тез эле арылмакпыз. Убадалар алыскы алайгуу, ат башы алай лейлекти кыдырып, чүйгө да жеткен. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Аламүдүн районуна караштуу Таштөбө айылынын шайлоочуларынын таалуу жерден кармап, суу менен камсыз кылуу убадасын берген. Таштөбө айылын жана 32 гектар жаңы конушту ичүүчү суу менен камсыздандыруу үчүн Таштөбө айылына 1 скважина, 32 гектарды ээлеген жаңы конушка 1 скважина казып, суу мунарасын жана суу өткөрүү түйүнүн курабыз. Бюджеттен 30 миллион сом керектелген бул ишти чечүү үчүн акырындык менен экономикабызды оң жолго салып алсак, иш аракеттерди баштайбыз. Биз курорттук аймак аталган Таштөбө же мурдагы Воронцовка айылында болдук. Сумсайган айыл, суусаган эл. Суунун тозаласын. Кантип? Ушулар бана толтурасызбы? 2 күн 3 күн жок болуп кетет суу көрүнөбү? Мына азыр жок суу. Эта көчө 3 күн, бүгүн иши жок. Bir күнгө былтыр негизи 2 күн жок болуп, 2 күн бар болчу. Быйыл болсо 1 күн өчөт, 1 күн жок. Огородторду кантип чыгарасыздар? Ушуларга коюп аласызбы? Огородторго уже иштик айдабай калып, көрсөңөр болот. Здравствуйте. Вода у вас идет, нет? И сколько дней уже? Ой, да с самого лета. Сколько лет вот так страдаете? Да, наверное, уже лет 5 страдаем. Вот вода наша. Вот край. 200. Огород как поливаете? Огород поливной водой. Иди, вон папа. А поливная вода всегда есть, да? Ну, раз в неделю дают там. Это платное или Субботу бесплатно? обязательно платная, 200 сомов платим за час. А питьевая вода, там они по очереди, где-то все перекрывают, а где там Я, например, не знаю, где перекрывают. Это занимаются отдельные люди, у нас есть по воде. Угу. Поэтому я не знаю, не могу вам сказать. Азыр бул кранда чыгып атабы, чыккан жокпу суу? Бурап көрсөңүз. Карап коесуз. Ой, завод сөйтүп сельсоветке барабыз, айтабыз, суу жок. Кир жууп албайбыз, ошол. Кандай кылып чогултуп атасыздар? Буга чогултасызбы сууну? Сууну бияка куябыз, биякта идиш-аякты жүрүбүз. Ушуга чогултасызбы? Ушунга куюп алабыз эптеп. Водопроводдун линиялары баары эски да. Эскирип калган, баарын жаңыртыш керек, трубалар баары чирик-пирик, уже ржавый да. Ошол жаңы водопровод кылып берсе жакшы болмок. Садыр Жапаров обещать эткен. Качан? Ошол постко турганда обещать эткен, 2 скважина кылып беребиз силерге. Суу болот деп, Таштөбө деп атайын айтып аткан. Таштөбө деп. Эчтеке кылынган жок, мына канча жылдан бери, мына биз 36 жыл биякта жашайбыз. Суу бар болчу. В последнее время вообще суу ошондой кыйын болуп атат. Таштөбө айылын суу менен камсыз кылган насостук станциянын абалы менен жергиликтүү тургундар жеринен барып тааныштырышты. Вот тут была в 80-х годах построена хорошая насосная станция для обеспечения села водой. Раньше стоял 65 кубов качал в час. В 2020 году посмотрели дебет воды, сказали максимум 40. И то, видите, задвижка сверху. Когда насос воды становится меньше, задвижку закручивают, чтобы сохранить насос.
И насос, соответственно, качает меньше воды, но зато он не хапает воздух. Управление насосами. Видите, открыто, кто захотел, тот зашел. Вот это шкафы Лоцман, которые управляют. Если мы сейчас вот так выключим, вот В деревне остановится, вода становится, да, и сюда сразу придет Розайде. А и Лохмату оплачивает, вот счетчик, все это как положено, свет. Здесь раньше стояли перекачивающие насосы, которые перекачивали воду. Они не перекачивающие, как их правильно, нагнетающие. Ну, короче, которые брали воду из резервуара и под давлением подавали в трубы. Когда насос качает воду и воздух, они называют это подхрапом. Насос выкачивает воду и хватает воздух. То есть насосы от этого горят. Нам нужны более глубокие скважины. Мы не можем их пробурить. Тут очень сложный грунт каменистый. Очень дорого. Одна скважина под ключ пробурить около 10 миллионов. Еще есть один вариант. Если государство не хочет нам помогать, пусть нам посадят тогда водоканалу, горводоканалу. Да? И мы будем оплачивать также им. как городские люди. Как городские люди. Пусть нам счетчики поставят, пусть нам полностью сделают, как положено. У нас сейчас есть уже дома, где даже зимой нет воды. Вообще нет воды. И взять ее им негде. Деревня высохнет в любой день. Жергиликтүү бийлик өз алдынча чечүүгө чамасы жетпегендигин айткан Ира 30 жылда эч нерсе жасалбагандыгын, эми иштей турган мезгил келгенин айтат. Не делало ни предыдущее правительство, ни предпредыдущее, никакое. 30 лет полной разрухи. Все делалось только чтобы разрушить. Ничего не восстанавливалось. Все разрушено. Время восстанавливать, время собирать камни. Биз Таштөбө айылынын башка көчөлөрүндө кыдырууну чечтик. Айыл тургундары Гүлбара эже менен Бактыгүл эженин датын уктук. Ваннаға су құябыз ноғын деп. Қарағатшы мына. Ваннаға су толтырып қойың мына ноғын деп. Мына, шындай су толтырабыз. Мына пляка. Су шыға қалса еле тоза қалам мінекей. Мына көрдің? Азыр шығып атқаны. Мына. Мына. Ана мына үшінтіп бірдеке қылабыз да. Шуну канча сомго аласыз? Мен ошондо 1 тонна алам. Ушул 1 тонна. Жок, 1 тонна эмес бул. 1 тонна алсаңыз? 250. 1 тонна алсаңыз канча? 1 тонна алсам мен жанагы эмелерди толтурам. Ошондо канча сом болот? Ошондо 400 сомго сатып алам. Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзү бар эле, Таштөбө айылына бир скважина берем, жардам берем деп, Кудай буйруса баары жакшы болот деп. Бирок ал жылдан бери убакыт көп өттү. Садыр Нуркожоевичке биз кайрылат элек, бизге биздин үнүбүздү угуп, ушул Таштөбө айылына жардам берип коюңуздарды биз суранабыз. Жыйындарда бийлик өкүлдөрү экономика өсүп жатканын байма-бай билдиришет. Калың журттун бакубатчылыгы үчүн аракеттер жүргүзүлүп жатканы айтылат. Анан эмне үчүн ушундай шартта борбордон 10 чакырымдай аралыкта жашаган калк ичүүчү суудан жабыркайт? 30 миллион сом каражат жумшап, Таштөбөлүктөрдүн суу проблемасын чечип коер күн качан келет? Же бул дагы бийлик селесине жетүү үчүн гана айтылган куруу убадалардын бири беле? Жергиликтүү кеңештин депутаты Төрөбек мырза муниципалитет, айылдык кеңештин депутаттары да кол куушуруп отурбай өкмөткө кайрылуу жолдоп жатышканын айтат. Президент болгондон баштап эле айтылган да, ушу Воронцовкага, Таштөбө айылына бир скважина чыгарып берем деген президенттин өзүнүн сөзү бар. Ошол сөзү менен биз дагы таянып, биз дагы ушул күтүп атабыз. Кудай буйруса жакшылыкка эле ниет кылып атабыз. Азыркы бийлик жаман устанын шылтоосу көп болуп, тоскоол болуп иштетпей жатышат деп ачык чындык айткандарга акаратын күчөттү. Айтор алсыздар айыпты өзүнөн эмес, өзгөдөн издегендей туюлат. Мамлекеттик башкаруу түзүмүн башаламандыкка алып келген эл эмес, мамлекетти башкарар руль президенттин гана колунда. Бийликти бир колго топтоо системасын өзү орноткон. Аткаруу бийлигинин милдеттерин президент башынан эле жалаң өзүнө алып, жоопкерчиликтин баары ажоодо гана болорун баса белгилеген. Дагы бир мертебе кайталап кетейин. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү.
эгемендик алганы кайсы президентибиз кайсы бир башаламандыкта керт башы менен жооп берди. Бул бийлик деле эски бийлик ээлеринин жолоюна түшүп, баягы эле караламан калктын кайнаган турмушу менен иши жок башкаруу системасы түзүлгөнүн реалдуу турмушубуз көрсөтүп атпайбы? Сын айтуу өнүгүүнүн бирден бир рычагы. Тилин тишке каткан коом эзели өнүккөн эмес. Буга авторитардык өлкөлөрдүн тарыхы далил. Коомдук пикир менен эсептешкен демократиялык өлкөлөр гана өнүгүү жолуна түшөрү турмуш чындыгы. Туура мен иштеп баратсам, катачылыктар кетип атса сындаңыздар. Сындаган сайын адам түзөлөт. Туура. Сындаган сайын түзөлөт. Ал жагын мен жакшы билем. Тилекке каршы Садыр Жапаров бийлик тизгинин шарт буруп, Түркмөнстан, Тажикстан сыяктуу комушуларыбыздын жолуна салып бараткан жокпу? Болбосо УКМК жетекчиси эмнеге бийликти сындагандар жазалана тургандыгын баса айткан билдирүүлөрдү жасайт. Арине өлкө тагдырына кайдыгер карай албаган чыныгы мекенчилдер гана тилди тишке ката албайт. Аларды адилетсиздик, коррупция, мамлекеттик деңгээлдеги кылмыштар, мыйзамсыздык, адам укугу, эркиндиги, берилген убадалардын аткарылбагандыгы тынчсыздандырат. Эгер коомдун ошол активдүү катмары бийликтин кемчилигин сындап турбаса, бийлик өз кемчилигин кимдердин оозунан угат? Кошоматчыларданбы? Жок, биздей эркин журналисттерден угат. Бийликтин калың элдин алдында берген убадаларын да унуттурбай эстерине салып турабыз. Сиздер менен мен Сайпизин Султаналиев болдум. Көрүшкөнчө. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам.